каналдан Үч Коргон айылындагы 400 гектар жер суу ичет. Быйылкы жылы дыйкандарга суунун өз учурунда берилишин камсыз кылуу үчүн бул күнү Манас районунда ишембилик өткөрүлдү. Анда ар бир айыл өкмөт өз карамагындагы ички арыктарды, ошондой эле лоток каналдарды тазалоо талабы коюлган. Бүгүнкү күндө Үч Коргон айыл өкмөтүнө караштуу 4000 гектар сууга таянты бар. Ошонун 2400 гектар жери дыйкан чарба, 1645 гектар жери биздин ФПСтин жери да. Бүгүнкү күндө ушу бизде бардык эле канал тазалоого муктаж. Азырынча мына бүгүнкү күндө биз башталдык. Мына акимдин суу башкармалыгынын жетекчиси болуп, ушу ашар жолу менен тазалаганга. Эми дагы механический ала турган каналдар да бар. Ал эми Акташ Ташбашат айылындагы дыйкандар суу алган канал акыркы 10 жылдан бери тазаланбагандыктан тегерек четине камыштар өсүп, суу коромжуга учурап келген. Бул күнү эки айылдын эли ишембиликке чыгып, тал теректерди кыркып, каналдын тегерек четин иретке келтиришүүдө. Эми бүгүн иш башын баштап атабыз. Бир аяк биягы бир 7 километр чыгат экен, ошо суу келип аткан бетон суу жүргүзүүчү лотокторубуз. Ошону тазалоого чыгышып атат 2 күндөн бери. Бүгүн чыгышса, энди эртең мобилизованный полный 2 айылдыкка чыгышат. Ошону бир 2 күндө бүтүрөбүз деген ойдо бар. Аксакалдардын айткан сөзү бар балам. Ыйлап жүрүп арыккас, ойноп жүрүп суу сыгар деген да. Айтып атабыз, арыкты тазаласаңар, суу токтобой агат. Анан кийин ооз суу бербейт, анан АВП суу бербейт деп бириң. Элден мурун өзүңдүн огородуңду тазала, арыгын тазала дегендей. Азыр бир 10-15 күндөн кийин өзүңөр билесиңер, бизде багы Жумушкаудан Калемпир деген районубуз жерде. Анан тирилик башталып калат молда келет. Анан көрө бир эртерээк баштайлы деген сөзү. Мына өзүңөр көрүп атсыңар. Балдар иштеп атат. Узундугу 18 чакырым болгон Кыдыралы каналынан Үч Коргон, Май жана Кыргызстан айыл аймагындагы дыйкандар суу алат. Жалпы 7800 гектар жер сугарылган каналдын ичин Манас райондук суу чарба башкармалыгынын кызматкерлери тазалашууда. Негизи жазгы сугат өнөктүгүнө чейин катып калган балырларды тазалап койбосо, суунун өз учурунда барышына тоскоолдук болот. Ар жылы Кыдыралы каналынын тешилген жерлери жамалып, ичиндеги таш кумдардын калдыктарын кол менен тазалашат. Бүгүнкү күндө мына Кыдыралы каналы 18 километр. 18 километринде тазалоо иштери жүрүп жатат. Өзүбүздүн жумушчулар иштеп атат. Бүгүнкү күндө ишембилик жүрүп, 3 айыл өкмөтү ашар ыкмасы менен тазалоо иштери жүрүп жатат. Азыркы биздин техникалар Эмайдин каналында жана Баласары каналында иш жүргүзүүдө. Дагы да Баласары каналы, ички чарбалык каналдар тазалоого муктаж. Бул Баласаруу каналы, мындан Покровка жана Баласаруу айылдарынын жашоочулары өз чарбактарына суу алат. Бирок элеттиктер суу алган канал Тээ Союз мезгилинен бери тазаланган эмес. Андыктан арыктын ичи камышка толуп, тегерек четин тал теректер жаап калган. Ишембиликке чыккан айыл эли жабыла Баласаруу каналын тазалашууда. Эгерде иш ушундай ыргакта жүрсө, бир аптанын ичинде бул канал толук тазаланат. Бул каналдан огород 97 гектар, дыйкан чарбасы 100 гектар, жалпы бир 230 гектардай жер суу ичет. Бүгүнкү күндө мынакей ушу жаздын камын ойлоп атабыз. Кудай кааласа 1-2 күндө бул каналыбыз бүтсө, анан жайылганга түшөбүз. Жайылганда да айда тазалап турган жерлер бар. Ушу талдарды бутап, каналдардын ичин, андан кийин ушу экскаваторлорду коебуз. Буюрса Кудай кааласа өзүбүздүн иш чара боюнча ушу марттын бир 10-дорунда суу берсек деген иш планыбыз да бар. Айта кетсек, өткөн жылы Манас районунда суга суу тартыш болуп, айрым дыйкандар тиккен чүмдөрүн өз учурунда сугара алган эмес. Андыктан жаздын камын кышта көрүшүп, райондогу мекеме уюмдардын кызматкерлери, ошондой эле дыйкандар жабыла ишембиликке чыгышып, арык каналдарды тазалашууда. Мындай ички арыктарды тазалоо жумуштары ушул аптада дагы улантылмакчы. Бегай Масымбайба, Калмурат Мемамбеков, Эркинай Жумабекова, Манас району.